Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн Чын Куран айынын 4-ü. Силер менен өтүлүүчү тема кыргыз поэзиясынын таңчолпону, поэзиянын алпатасы аталган улуу акын, чебер котормочу Алыкул Осмонов жөнүндө сөз болмокчу. Алыкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районунун Капталары айылында төрөлгөн. Ал 2 жашында Токмоктогу номер 2 жетим балдар үйүнө кабыл алынган. Таланттуу акын 1929 жылы Фрунзе шаарындагы педагогика техникумуна келип кирдим дейт өз сөзүндө. Ал кезде мындагы окугандардын көпчүлүгү адабиятка ашыктуу эле. Мени ого бетер кызыктырышты. Ошол убактан баштап Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Тургенев, Некрасов, Гогольдун аттарын уга баштадым. Жана казак классиги Абай Кунанбаевдин ырларын окуп жүрдүм. 1929 жылдын кышында биринчи жолу Александр Сергеевич Пушкиндин «Кышкы кеч» деген ырын котордум. Ошол жылы кышында Дубал газетага Уултай деген кыз тууралуу жазган какшык ырым чыкты. 1930 жылдын сентябрь айында Сабаттуу бол деген республикалык газетага Кызыл жүк деген ырым чыкты. Ал ырды окуп алып, ошол түнү кубангандан уктабай чыктым. Газетаны катып коюп, күнүгө 10 жолу окуйм. Эртеси дагы бирди жазып алып бардым. Анан дагы бош убактымда жана жаза бердим. 1931 жылы кышында Ленинчил жаш газетасында менин чыгармам тууралуу атайын бет уюштурулду. 1935-37 жылдары мен көбүнчө которуу ишине киришип, Александр Сергеевич Пушкиндин лирикасын, Лермонтовдун лирикасын, Качкын поэмасын, 1936 жылы Крыловдун тамсилдерин котордум. 1937 жылы Москвага бара жатып кайра келе жатып Шота Руставелинин жолборс терисин кийген баатырын котормосун, ал жөнүндөгү кээ бир макалаларды окуп, жана ошону которууну ойлодум. Бул санаа мени көп уйкулардан калтырды. Чоңойдум. Жеттим. Эми бир зор иш кылбасам, менин Алыкул атым кайсы? Дейм. Буга кошумча бул укмуштуу поэма мени аябай кызыктырды. 1938 жылы май айынан баштап ушул улуу поэманы которууга кириштим. Бардык намысым менен иштейм. Поэмадан ажырай албайм. Көп убактарда таң атканга чейин отурам. Окуйм, котором, таң калам, кубанам. Дүйнөдө мен гана бактылуумун деп ойлойм. Китеп 1940 жылы Казан шаарынан басылып чыкты. 1 жылдан соң Айылдан, Тариел, Автандил, Тинатин, Даражан деген жаңы туулган балдардын, кыздардын аттарын уга баштадым. Демек, китеп кыргыз элине жетип, жана аябай жаккандыгын билдим. Балдар, бүгүн силерге мен улуу акын Алыкул Осмоновдун Шота Руставелиге деген ырын окуп бермекчимин. Шотаба чын достуктун эң кымбаты, эр үчүн керек жерде ак кызматы, жөнөй бер, дагы сонун жерге алып барат, ал дагы мен берген ат, кыргыз аты. Тарынба,
Белегимдин көр назын, сынагын кандай экен ичин ачкын, ал белек сага тааныш сулуу нестан. Мен аны кыргызчалап кайра жаздым. Тариел, сен көргөндөй баа жетпесер, автандил жүзү жылуу акылман шер, түз тала, бактуу каала, тунук суулар, баары бар, Тинатин кыз үн салган жар. Баякы, карын күрдө күткөн асмат, батмажан виного мас, күлгөн шат-шат, айтылат өз түрүндөй фридондос, не сулуу, айлуу түндөр күмүштөй ак. Айбы, жок, жаш сүйүүнүн кайгылары, эң таттуу, эң бир жумшак муңу зары, арфыры, жан дерткен коңур үндөр, тарынуу, сүйүүнүүлөр, баары. Жок, күтпөйм, алдын ала, айтпа рахмат, өзүң көр, өзүң өлчө таразалап. Арманым ошол сүйүү бул күнгө да кайрадан жаралсачы ата канат. Шотаба, чын достуктун эң кымбаты, эр үчүн керек жерде ак кызматы, жөнөй бер, дагы сонун жерге алып барат, ал дагы мен берген ат кыргыз аты.